Насирдин Мамбетов атындагы орто мектеби башталгыч класстын мугалими Осмонова Гүлнара, 4-класс. Тарбиялык саат. Тема: кайрымсыздык, калк кайгысы. Сабактын максаты: кайрымсыздык жана кайрымдуулук жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ой жүгүртүү сүйлөө кебиңер калыптанат. Адептүүлүккө, боорукерликке тарбияланасыңар. Макал: кайрымсыз адам катып калган ташка окшош дейт. Мен окуучулар, кайрымсыз адамды чечмелеп алалы. Кайрымсыз адам бул ичи тарлык, көрө албастык, ташбоор, адамга жакшылык кылбаган адамдарды айтат экенбиз. Ушул кайрымсыз адам калк кайгысы деп атпайбы? Калк кайгысы. Адамдар ушул кайрымсыз адамдардан калк кайгырат экен, эл кайгырат экен. Ошол кайрымсыз адамдардын терс сапаттарын албай, жакшы, ыймандуу, кайрымдуу, боорукер, ак ниет бала болуп чоңойгонго аракет кылышыбыз керек экен. Азыр кайрымдуу бала деген кичинекей аңгемени окуп берем. Абыл таң эртең мектепке келе жатса, жүдөө кийинген, кышкы сууктан кылчылдап, ээрди кеберсиген бир бала аялдамада туруптур. Бала Абылдын эмнегедир көңүлү бөлүнүп, жанына басып барды. Сен эмне бул жерде үшүп турасың таң эртең менен? Бала араң сүйлөп, ата энем жок, жетиммин, багар көрөрүм туугандарым да жок. 2 күндөн бери тамак иче элекмин деп титиреп. Абылдын боору ачыды, көзүнөн жаш тегерене түштү. Атың ким? Мурат, деди бала. Мурат, жүрү биздин үйгө. Сени бир туугандай кылып багып алайын. Баланы үйүнө ээрчитип келип, ысык тамак берип, жылуу кийим берип, жуунтуп кийгизди. Баланын кебетеси оңоло түштү. Бир аз күндөн кийин бала тыңып калды. Абыл Мураттын өзүнүн мектебине ээрчитип барып окутуп койду. Ал бат эле тамга таануу окуганга жарап калды. Балдар дүйнө жүзүндө жетим балдар көп кездешет. Аларга камкордук, кайрымдуулук жасоо керек. Алар үчүн атайын кайрымдуулук фонддорду түзүлгөн. Силер да окуган, жашаган жериңерде, дейт, ошондой фонддорду түзүп, жетим балдар үйлөрүнө жардам көрсөткүлө, дейт. Кайрымдуулук марафондорун өткөрүү, дейт. Кары картаң, майып адамдарга, дейт, жардам көрсөтүү бул атуулдук парыз болуп эсептелет, дейт. Көрдүңөрбү окуучулар? Бул жерден биз жанагы айтылып кеткендей, кайрымсыз болбой, кайрымдуу болушубуз керек. Бул жерде кайрымдуу бала деп атпайбы? Ушул кайрымдуу баладан силер кандай жакшы нерселерди ала алдыңар? Абыл, дейт, айылдамада жүдөө балага эмне үчүн көңүл бөлдү? Бала эмне деп жооп берди? Абыл баланын үйүнө ээрчитип келип кандай жардам көрсөттү? Сен жашаган, окуган жердеги жетим, майып, оорулуу адамдарга жардам көрсөттүң беле, дейт. Ушуларды баардыгыбыз окуучулар суроолорго жооп берип, карыларды сыйлашыбыз керек экен, ата энени сыйлашыбыз керек экен. Ушунун баардыгын оюңар топтоп, суроолорго жооп берип, анан кайтарым байланышка жооп бересиңер. Саламатта калгыла.